Энелер күнүнө арналган мыкты келин кароо сынагы Каркыра айыл аймагындагы Чоң Таш айылында уюштурулду. Анда үй кожойкелери жана көмүскөдө жаткан шыктуу келиндер өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашып, 11 айылдан 9 келин катышты. Учурда турмушубузда далил болуп жаткан көйгөйлөрдүн бири болгон кайнене келин маселеси, келиндин кайын журттагы орду, келинди барган бүлөнүн кабыл алуусу. Албетте мунун баары энеден көз каранды. Демек ар бир эненин коомдогу орду мамлекетке таасир этерин эске алып, кыргыз элинин нарк насилин, каада салтын сактап, келечектеги келиндер өз убагында энесинен алган тарбиясынан көз каранды деген өңүттөгү маселелер камтылган. Биздин максатыбыз эң негизинен бул үй бүлөдөгү келиндин орду, үй бүлөдөгү апанын орду. Азыр баягы нарк насилеси жоготкон сыяктуу болуп баратпайлыбы? Ошонун негизинде ушундай бир жобо иштеп чыгып, атайын ушу келиндерди азыркы тарбиялык маанисинде элге жайылтуу максатында зордук зомбулуктан алыс бололу, кайнене менен келиндин ортосундагы бир жакшы мамилелерди сактап калуу иретинде ушундай уюштурулуп атат. Анан бул жерде бизден 11 айылдан 9 келин катышып атат. Кудайым буйрса жакшы бардыгы. Азыр мына Кудайым буйрса даярданып турабыз. Айыл өкмөтүбүздөн дагы жакшы немелерди сынактарга бөлүп берди, акча тыйыныбызды. Сыйлыктарыбызда биринчи орунга баш байгеге сертификатыбыз бар Жыргаланга. Анан экинчи орунга дагы сертификат Жыргалан курортуна, андан кийинкилерге биринчи, экинчи орун деп атайын ленталар менен ошо буйрса келиндерден эми ийгиликти гана күтөбүз. Сынакта коюлган талаптар ар бир катышкан мыкты келиндин аткаруучулук чеберчилиги, кийген формалары, улуттук тамак аш жасоодогу сырлары, берилген тапшырманы ачып берүү, сокмо, курак, сүрөт жана кол өнөрчүлүк багыттары да камтылып, ар тараптан көрүк берип, мыктылар биринен сала бири ат салышып жатышты. Мындай иш-чаралар бизде Кудай буйрса ошол калтырбай алып келебиз. Ушул кандай майрам болбосун, ушул энелер майрамы, мугалимдер майрамы, саламаттык сактоо майрамы, баардык ушул майрамдарды калтырбай ушул биздин маданият кызматкерлери менен биргеликте алып барабыз. Анан эми демекчи мен ушул жалпы кыргыз элине, ошол Кыргызстандагы мамлекетибиздеги ушул апаларга, эжеке карындаштарга баардык ушул энелер күнүнө майрамы менен чын дилибизден куттуктап кетмекчимин. Өзүмдүн атыман жана ошол Каркыра айыл өкмөтүнүн аппараттын жалпы жамааттын атынан. Мындай саамалыктарды уюштуруу сөзсүз жигердүү жыйынтыгын берет. Себеби учурдагы көйгөй болгон ажырашуунун алдын алып, үй бүлөнү сактап калуу көбүн эсе аял затынан көз каранды. Ошондуктан аларга тарбиялык маанидеги иш-чаралар оң таасирин берип, коомдун өнүгүшүнө түрткү болот дейт Түп райондук маданият бөлүмүнүн башчысы. Келиндердин сый урматы, улууга кандай мамиле кылып атканды, үй бүлөдөгү орду, балдарга кылган билим деңгээли, же болбосо балдарга кылган мамилеси, ошону менен катар эле жолдошуна кылган мамилеси, жалпы эле келиндин турмуштагы орду, аны даңазалоо, аны кээ бир жаңылыштардан туура багыт көрсөтүү максатында уюштурулуп жаткан. Терең ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу ушу айыл аймактын башчылыгына, ушакта уюштуруучуларына. Өнүгүү жолун маданиятсыз элестетүү мүмкүн эмес. Өзгөчө кыргыз элинин маданияты бакыйып, мөөр баскандай айырмаланып турары белгилүү. Шөкөттөлгөн кийим кечелери, каада салты, аздектелип жасалган асем буюмдары башка мамлекеттердин элдерин ар дайым суктандырып келери маалым. Бирок ошол нерсени баалап, барктап, кылымдар бою кийинки муундарыбызга өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз экенин биле жүрөлү дешет уюштуруучулар. Нуржан Дөөткулова, Илич Касейинов, Мадина Бакирова, Ысыкөл маалымат программасы үчүн Түп районунан.